Саламатсыздарбы кымбаттуу 2020-жылдын бүтүрүүчүлөрү жана номер 11 Таштан Тешебаев атындагы орто мектебинин жалпы жамааты. Майрамыңыздар менен өлкөбүздөгү кырдаалга жараша сиздерди аралыкта куттуктоого туура келип турат. Биз 2-класстын окуучулары 11-класстын окуучуларын окууну ийгиликтүү аякташына чын жүрөктөн тилектешпиз. Жана бүтүрүүчү класстын класс жетекчиси Улжан Амангелдиевна майрамыңыз менен. Силер мени кызыктуу мага таңдар, сезип туяр иштерди алакам бар. Келечектен тапкыла ордуңарды, кайрылбасын канатың балапандар. Кубанычка ыры болуп кечтериңер, кандай гана кызыктуу жаш кезиңер. Сураанарым татыктуу адам болуш, сыймыктансын эртеңки мектебиңер. Турмуш берет сыноосун түшүнбөгөн, татыктуулар маанайын түшүрбөгөн. Өсүп чыгып бир күнү март болгула, өлкөбүздүн кемтигин бүтүндөгөн. Мезгилдердин агымын түшүнүүчү, музыкасын чертүүдө бүчүркүүсү. Ак тилегим бир гана өмүр бою, ак жол сага чын дилимден бүтүрүүчү. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, 2-класстын каалоо тилектерине кезекти берсек. Амансыздарбы урматтуу ага-эжелер жана бүтүрүүчүлөр. Өлкөдө оор кырдаал болуп жатканына байланыштуу биз сиздерди аралыктан куттуктоого туура келди. Убакыт зымырык куш деген сыяктуу кечээ эле ак мектептин босогосун ачтап, мына бүгүн ак мектеп менен коштошкону турасыздар. Келечекте өзүңүздөр тандаган кесиптин ээси болуңуздарга тилектешпиз. Ак жол сиздерге бүтүрүүчүлөр, каалообуз менен биз 2-класстын окуучулары. Классташта парталар бизсиз калды. Ордубузга башкаларды кабыл алды. А балким биздегидей шоктук таппай, биз менен ойногонду эңсеп калды. 5 күн үчүн билейбиз бүгүнкү күнүтүн. Классташ балдар кыздардын жүрөккө сактап үмүтүн. Ашылсын арким турмушта ойлонгон максат үмүтүн. Аттестат алып колума, албан иш түштү мойнума. Алдейлеп баккан мектебим, алайын иш ай мойнума. Билимдин ачык эшигин билсем баары дечүсүн. 15 жыл окуп мектепте, кошем мектепте күн. Жаш кезим эселеп, апакем колума жетелеп, окуйсуң кызым дегенде, оюмда али кетелек. Мектептен босогон октоп жаңы келген элем кечээ эле мен дагы билинбестен жылдар өтүп барадан бүгүн мынтип ойлуу турам мен дагы.